Ала кушту атынан атоо керек. Адамсыңбы, адамча жашоо керек. Жакшы турмуш өз эле келе койбойт. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасоо керек. Демекчи, ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдө жакшылыктын төңкөрүшү жаралсын деп тилеп кетем. Анда эмесе бүгүн сиздер менен көпөлөк деген теманын айланасында сөз болмокчу. Анда кунт коюп, жакын келип угуп туруңуздар. Мен текстти жакшынакай кылып окуп берем. Текстти окуп бүткөндөн кийин суроо түзгөнгө үйрөнөсүңөр. Анда баштадык. Анаранын терезесинде көпөлөк жашоочу. Ал болсо башка көпөлөктөрдөн айырмаланып турар эле. Көпөлөк былтыркы күздө түшкөн кургак жалбырактардан жасалган болчу. Анын чоң канаттары өрүктүн жалбырактарынан эле. Алчанын жалбырактары болсо көпөлөктүн кичине канаттарындай сезилип турчу. Ал эми денеси болсо талдын жалбырагынан, ал эми муруттары болсо карагайдын ийнесинен жасалган. Мына ушундай укмуш көпөлөк түстүү кагазга чапталып турган. Аны караган киши суктанып таң калчу. Бир күнү Анаранын апасы терезени ачса, шамал кирип, көпөлөктү учуруп жөнөдү. Анара аны колу менен тосуп алам деп, кургак жалбырактан жасалган канатын сындырып алды. Байкуш кыз ыйлагысы келип, аябай ызаланды. Ошол учурда көпөлөк киши сыяктуу сүйлөп, Анарага кайгырба, досум, мени кайра жасап алсаң болот, деп кызды сооротту. Сен эшикте күзүндө түшкөн жалбырактардан көп терип келип, канаттарымды оңдоп, кайрадан жасагын, макулбу? Көрдүңөрбү балдар? Эми балдар тексттен кийин суроо түзгөнгө үйрөнөбүз. Мисалы, баланы кантип сооротту? Тимурдун терезесинде эмне жашоочу? Анара эмнени сындырып алды? Көпөлөк эмнеге чапталып турган? Деген суроолорду түзөсүңөр балдар. Азаматсыңар, кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла. Мен силер менен Максут эжекеңер болдум.